Экөөс аябай жакшы көргөн Очень странные дела деген Stranger Things деген сериалдан кепка алдым. Эң жакшы көргөн персонаждарыбыз Дастин менен Стив. Дастиндин ал жакта девушкасы бар. Сьюзи Пу деген. Экөөс бири-бирибизди Дастинан Сьюзи Пу деп эметебиз да. Бирок Сьюзи Пунун мындай отличающийся бир какой-то кийими жок. Ошон үчүн давай анда Стив, анан кийин Дастибан болобуз депчи. Стивдин кийимин табыш кыйын болду. Ошон үчүн аягында, короче, экөөбүз тең анда Дастин болобуз деп. Близняшкабыз депчи. Странные деланы көргөн адамдар эле түшүнөт го дейм. Ноябрдын аягында жаңы финальный сезон чыгат, так что ошого карата дагы кийсе болот. Бул кепкаларды түшүндүрүп кетсем, ал жактагы Дастиндин персонажы 3 сезонунда кийет, летний лагерьге барып келет, Camp Nowhere деген. Бирок бул жерде Nowhere деп жазылып турат да, англисче. Camp дегени лагерь дегени, know дегени знать, where дегени где дегени, знай где дегени да. Бирок англисче буну nowhere деп окуганда нигде деген сөз угулат. 4 сезонда мына thinking cap деп кийип жүрөт. Thinking деген думать дегени, cap дегени получается как кепка катары, также мындай капитан деген сөз дагы cap деп сокращаться этилет. Думающий капитан либо думающая кепка. Дастиндин персонажы өзү эле странные дела да, мындай аябай гениальный го. Физиканы жакшы билет, анан кийин монстрлар менен согушканда сонун нерселердин баарын, пландардын баарын ошол ойлоп табат да, өзүнчө эле жандай смекалкасы шумдук иштейт. Turn around. Look at what you see. Шуларды кийип алып көрөбүз болду биз. Everything for the plot болуп кетти да. Ногу Советский Союзда каяктан меш чыга калды, но жерде Демогоргонду өлтүргөнгө да, типа Гриффиндорский шляпанын үстүнөн Дамблдор жөнөтүп койгон сөйт да, но жерде. А бул жерде болсо векна вообще survival instincts вообще жок эч нерсе кылбайт, өрттөн тура берет ошол тигилерди карап. Демогоргон атса өлбөйт, кылыч менен кезилип кетет. Are you my Dastiban? Believe I'm everywhere. Answer to a never-ending story.